Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat, menden keyin adaşıp ketpөө üçün эки нерсени бекем кармагыла дейт. Биринчиси Аллахтын китебі, андан кийинкиси Аллах Таала бизге жиберген пайгамбардын сүннөттөрү. Адамдын жашоосунда жашап аткан учурда дагы, дүнүйөдөн өткөндөн кийин дагы пайда бере турган нерселерге көңүл буруу зарыл болот. Бизге ушундай нерселер керек. Дүнүйөдө азыр бүгүн күн өткөзүп атканыбызга да бизде пайдасы тийип турсун. Дүнүйөдөн өткөндөн кийин, бул дүнүйө менен кош айтышкандан кийин дагы пайдасы тие турган нерселерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бирок тескерисинче адамдар бул дүнүйөдө эле пайдасы тие турган, балким пайдасы тийбеген нерселерге дагы пайдалуу нерселерге караганда көбүрөөк убакыт бөлүп көңүл буруп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Иqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi." Sizler Kur'an okugula. Kur'an okugan adam üçün kıyamet günü Kur'an şafaatçı olup kelет. Al adamdın oşol күnkү кыйынчылыгын, түйшүгүн жеңилдете турган жардамчы болуп келет деп пайгамбарыбыз айтат. Аллах өзү кечирсин, бүгүнкү күндө адамдарда ошол Кур'анга болгон көңүл буруу өтө азайып кетти. Кур'ан жаттоого, Кур'ан бир гана өтүп кеткен адамдар үчүн эле окула тургандай сезим болуп калды. Баланчага Кур'ан окуп коелу десе, дүнүйөдөн өтүп кеттиби деген ой өзүнөн өзү эле келе турган болуп калды. Kur'an bul dünyadan ötkönдөр üçün emez, muno dünyada жашап аткан тирүүлөр üçün болчу. Ушул дүйнөдө жашап аткан тирүү адам Kur'an окуп өзүнө пайда алып келейин деп кылган, окуган тилаваты Kur'анынан өзүнө пайда болот эле, ошол пайда болгон соопту өтүп кеткен адамга багыштаса, хадия кылса, ага дагы пайда болот. Өтүп кеткен адамга Kur'андын пайдасы бул экинчи деңгээлдеги негизги пайда сиздин өзүңүзгө болот эле.